Саламатсызбы? Сиз кечирим сураганды билесизби? Менимче азыр ой ким билбесин кечирим сураганды деген жооп айтышыңыз мүмкүн. Бирок жаңылышасыз. Негизи мен буга чейинки видеолордо жумшак чеберчиликтер жөнүндө сөз кылган элем. Ошолордун бири кечиримди туура сурай билүү болуп саналат. Тилекке каршы биздин жашообуз дайыма келишпестиктер менен коштолгон. Үй бүлөдө болобу, коллегалар менен болобу, керек болсо коомдук унаада баратып айтор келишпестикке туш болобуз дагы, бирок кечирим суроону дайыма эле эске ала бербейбиз. Кечирим сураганда адатта кантип сурайбыз? Кечирип койчу, бирок сен ушул жерден ушундай кылып койдуң, анан мен таарынып калдым, же болбосо менин ачуум келип кетти. Же болбосо кечирип койчу эгер деген сөздү кошобуз. Кечирип койчу эгер мен сени таарынтып алсам. Бирок чындыгында таарынтып алганыбызды байкап турсак дагы эгер деген сөздү коштойбуз. Ошол кошуп кетебиз. Ошол себептен мен бүгүн сиздер менен бул видеодо кечирим суроонун жолдору менен бир аз бөлүшө кетүүнү туура көрдүм. Кечирим суроодо сөзсүз түрдө конкреттүү болуш керек. Эмне үчүн кечирим сурап жатканыңды баса белгилөө. Мисалы, Айнура, мени кечирип койчу. Мен сага ушул сөздөрдү айтып, жан дүйнөңдү оорутуп алдым деп суроо, мына бул туура кечирим суроо. Же болбосо, кечирип койчу, менин тарабыман мына ушул нерселер туура эмес болуп калды. Мен ушул нерселерди моюнга алам деп кечирим сурасаңыз, анда ишенип коюңуз, таарынган адам сөзсүз түрдө сизди кечирет. Же болбосо, мен сага кандай оору, мен сенин жан дүйнөңдү кантип оорутуп алдым, азыр билбей турам, бирок мен сенден кечирим сурайм. Эгер кааласаң мага айтсаң болот. Менин кайсы сөздөрүм сага катуу тийип калды. Мен кийинки экөөбүздүн мамилебизде бул нерселерди сөз түрдө эске алам деп айтсаңыз, мына бул дагы туура кечирим суроого кирет. Же болбосо, мен өзгөргүм келет. Мен бул каталарды кайра кайталагым келбейт. Мени кечирип койчу, жана мага өзгөргөнгө жардам берчи десеңиз, мен ойлойм, үй бүлөлүк жашоодо бул сөзсүз түрдө өз таасирин тийгизбей койбойт. Биз кечирим сураганда бир нерсени эске алышыбыз керек. Дайыма биз кечирим сурап жатып дагы таарынган адамды айыптап киребиз. Эгер сен мындай болбогондо, мен сени таарынтмак эмесмин. Эгер сен башкача адам болгондо, экөөбүз урушмак эмеспиз деп. Бул туура эмес кечирим суроо. Эгер сиз туура кечирим сураганды үйрөнгүңүз келсе, анда бул тууралуу бизде Inspire'да тренингдер бар атайын. Кош келиңиз, бул кыскача маалымат.